Өтмөк ашуусунан түшкөн Талды булак менен Көпүрө базардын ортосундагы 12 километр аралык жолдун көйгөйлүү делген 1 чакырымы оңдолду. Жол Союз малында асфальтталган бойдон кайра жаңыртыла элек болчу. Ушул эки айылдын ортосундагы жол бул эң көйгөйлүү деген участок эле да. Анан ушу комиссия түзүлүп келип карашып, ушул жерди ылайыкташпаган, ушул жер 1 километр жол быйыл 2022-жылы асфальттанды. Ал эми бул жер өтмөк ашуусунун жолу таласка каттагандар ашуудагы жолдун тамтыгы чыгып, унаалардын жүрүшүн татаалданып жаткандыгын айтып келишкен. Учурда асфальтталды. Негизи бул жерден өтмөктөн биз тил менен айтканда 0-километрден 26 километрге чейин 7 километр салынды. Андан кийин Талды булактан түшкөндөн кийин 37 километрден 46 километрге чейин дагы 6 километр 400 базылды. Өтмөктөн түшкөн айыл аралыгындагы жолду эске алганда 15 километр жол оңдолду. Ушундай эле иштер Бакаята, Манас, Кара Бура райондорунда жүрдү. Жалпы облус боюнча быйыл 25 километр асфальт басылды. Титулдук баракчага 240 миллион сом кирсе, аткарылган жумуштар 290 миллион сом болгон. Каражат мамлекеттик казынадан бөлүндү. Бул эми мындай объем Талас облусунда биринчи жолу асфальт иштери жасалып атат. Ушу бүгүнкү базылган 25 километрдин 22,5 километрин бүт ушу хос способун деп коебуз. Биз өз күчүбүз менен ушул асфальттардын баардыгын баздык. Эми ушул 23 километрин 13,5 километрин ушул өтмөк ашуусуна тийди. Өзүңүздөр билгендей эле ушул өтмөк ашуубуз бизге татаалыраак болчу. Белгилей кетсек, Көк Таш, Кызыл Октябрь, Наматбек, Бакаята, Кеңеш Үчү Коргон сыяктуу каттамдарда көп жылдан бери чечилбей жаткан жолдорго асфальт төшөлүп, эл ыраазычылыгы айтылып жатат. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.